Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmattуу бир туугандар. Жакшылыкка баштаар жолдун көп экендиги тууралуу. Алла Тааламдын аяттары: кандай гана жакшылык кылсаңар, Алла Таала аны билип турат. Жакшылыктардан кайсынысын кылсаңар да Алла Таала аны билет. Кимде ким кыпынчалык жакшылык кылса, анын кайрымын көрөт. Ким жакшылык кылса, анын өзү үчүн кылат. Ким жакшылык кылса, аны өзү үчүн кылат. Абу Зар разияллаху анху баяндайт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Алланын элчиси, кайсы иш эң сооптуу?" деп сураганымда, ал Аллага ыйман келтирүү жана анын жолунда күрөшүү деп жооп берди. Мен дагы кандай туткунду же кулду эркиндикке чыгаруунун сообу көп деп сурадым. Ал кожоюну жогору баалаган жана баасы кымбаты деп жооп берди. Мен ага чамам жетпесе кантем деп сурадым. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Эмгек кылган бирөөгө көмөктөшөрсүң же колунан иш келбеген бирөөгө кол сунарсың" деди. Мен: "О Алланын элчиси, булардын эч бирин кыла албасамчы" дегенимде, ал: "Анда эч кимге зыяның тийбесин, чынында бул да өзүң үчүн берген садага болуп эсептелет" деди. Абу Зар разияллаху анху баяндайт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О Алланын элчиси, кайсы иш эң сооптуу?" деп сураганымда, ал Аллага ыйман келтирүү жана анын жолунда күрөшүү деп жооп берди. Мен дагы кандай туткунду же кулду эркиндикке чыгаруунун сообу көп деп сурадым. Ал кожоюну жогору баалаган жана баасы кымбат деп жооп берди. Мен ага чамам жетпесе кантем деп сурадым. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Эмгек кылган бирөөгө көмөктөшөрсүң же колунан иш келбеген бирөөгө кол сунарсың" деди. Мен: "О Алланын элчиси, булардын эч бирин кыла албасамчы" дегенимде, ал: "Анда эч кимге зыяның тийбесин, чынында бул да өзүң үчүн берген садага болуп эсептелет" деди. Абу Зар разияллаху анху баяндайт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Үммөтүмдүн жакшы жана жаман бүткүл иши мага көрсөтүлдү. Алардын жакшы иштеринин ичинен жолдо кедергилерди алып таштоо, зыяны тыя турган нерсени алып таштоо да, мисалы үчүн ташты, кирпичти, зымды, адам чалына турган нерсени. Жаман иштердин ичинен мечитте түкүрүп, какырып аны тазалабоону көрдүм" дейт. Мечитти булгоону айтып атат да. Абу Зар разияллаху анху баяндайт, кээ бирөө "О Алланын элчиси, байлар сооптуун баарын алып кетишүүдө. Карасам, алар деле биз сыяктуу намаз окуп, орозо кармашат, ошону менен бирге өздөрүнүн арткан мал-мүлктөрүн кайыр садага кылып беришет" дешти. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Алла Таала силердин да кайыр садага беришиңерге мүмкүнчүлүк жараткан деп ойлойсуңарбы? Ар бир тасбих субханаллах деп айтуу садага, ар бир такбир Аллаху акбар деп айтуу садага, ар бир тахмид Алхамдулиллах деп айтуу садага, ар бир тахлил ла илаха иллаллах деп айтуу да садага, элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу да өзгөчө садага. Ал тургай ар кимдердин өз жубайы менен жыныстык катнашы да садага болот" деди. Алар: "О Алланын элчиси, өз кумарын кандырганга да сооп жазылабы?" деп таңыркай сурашты. Анда Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: "Эгер кумарлык сезимин арам жол менен суутса, күнөөгө батмак эле да. Андыктан адал жана мыйзамдуу жол менен кумарын кандырган үчүн албетте сооп алат" деп жооп берди. Абу Зар разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Мусулман боордошуна жарык жүз менен жылмая карап болсо да, бир да жакшы ишти сообун майда көрбө". Абу Зар разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Мусулман боордошуңа жарык жүз менен жылмая карап болсо да, бир да ишти сообун майда көрбө". Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "О мусулман аял заты, коңшу аял өз коңшусуна койдун шыйбылчагын берсе да, жакшылыкты майда көрбөсүн". Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Ыйман 70 канча же 60 канча бутактан турат. Анын эң башкысы ла илаха иллаллах, Алладан башка кудай жок деп айтуу. Эң төмөнкү даражасы жолдогу кедерги келтирген нерселерди алып салуу. Ыйбалуулук да ыймандын бир бутагы". Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: "Сапарда баратып, каны катып, абдан суусаган жолоочу адам бир кудукка туш келет. Кудукка түшүп суусунун кандырып чыкса, бири катуу суусагандыктан тили салаңдап, ным топуракты жалап, жуктап жеп жаткан экен.
Тиги адам ичинен бул байкуш ит да мен сыяктуу суу саган экен деп кудукка кайра түшөт. Өтүгүнө суу толтуруп алып оозуна иштеген бойдон кудуктан чыгат да алиги итке суу берет. Алла Таала анын бул ишине ыраазы болуп, анын күнөөлөрүн кечирип жиберген. Сахабалар о Алланын элчиси жан жаныбарларга жакшылык кылуу менен да сооп алабызбы деп сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам албетте ар бир тирүү жанга жасалган жакшылыкта сооп бар деп жооп берди. Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: мусулмандарга кедерги келтирип жатканы үчүн жолдун чок ортосундагы куу даракты кыйып салган бир кишинин бейиште жыргап жүргөнүн көрдүм дейт. Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: мусулмандарга кедерги келтирип жатканы үчүн жолдун чок ортосундагы куу даракты кыйып салган бир кишинин бейиште жыргап жүргөнүн көрдүм. Муслимден 1:29. Абу Хурайра разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам: Алла Таала каталарыңарды өчүрүп жок кылып даражаңарды көтөрүшүнө себепкер бул нерселерди айтайынбы деп дегенде сахабалар ооба, о Алланын элчиси, айтып бериңиз дешти. Ал даарат алуу кыйын болгон кезде да дааратты толук алуу, мечиттерге тынбай каттоо жана бир намаздан кийин экелерки намазды күтүү, зарга күтүү, напси шайтандын жолун бууп Алла менен бекем байланышта болуу деген ушул деп жооп берди. Алла Таала разы болсун. Жабир разияллаху анху баяндайт, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: мусулман адамдын отургускан жемиш багынан адамдар, жан жаныбарлар же канаттуулар жесе, ошол дарак куураганга дейре кыямат кайымга чейин садака эсебинде ээсине сооп жазылат. Алланын ыраазычылыгы үчүн бир даракты эгип, Алланын ыраазычылыгы үчүн адамдар жеп атса, ошону жон койсок, ошол дарак куурап адамдар жебей калганга чейин бизге сооп жетип турат экен да. Ади бин Хатим разияллаху анху баяндайт, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканын уккам: жарым курма менен болсо да садака берүү менен дозок отунан сактангыла. Ади бин Хатим разияллаху анху баяндайт, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтканын уккам: жарым курма менен болсо да садака берүү менен дозок отунан сактангыла. Абу Муса ал-Ашари разияллаху анху баяндайт, бир жолу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: садака берүү ар бир мусулман пенденин милдети деди. Мен эгер садака бергенге чамасы жетпесечи деп сураганымда, ал өз колу менен эмгек кылуу аркылуу өз жанын да багып, башкаларга да садака берсин деди. Мен эгер буга да мүмкүнчүлүгү жок болсочу деп сурадым. Эле ал кайрылган муктаждарга жардам колун сунсун деп жооп берди. Мен кайра буга да күчү жетпесечи дедим. Ал башкаларды жакшылыкка, изги иштерге чакырсын деди. Мен дагы эгер бул да колунан келбесечи деп сурадым. Эле ал анда жаман иштерден сактансын, анткени бул да садака деп жооп берди. Күнөөдөн сактанып коюш керек экен. Күнөө кылбай Алланын астында Алла тыйган нерсени арам деп билип жүрө болсок, жаман иштерден сактансын дейт да. Адамды буза турган сынатаны жана башка нерселерден. Бул дагы бул адам үчүн садака болот экен да. Бирөөгө зыяныбыз тийбесе, коомго зыяныбыз тийбесе, бул дагы садака болуп эсептелет экен. Эгерде жакшы иш кыла албасак, жок дегенде бирөөлөргө зыяныбыз тийбесе, бул дагы садака болуп эсептелет. Анда туугандар, биздин ушул видеону аягына чейин көргөн болсоңуз, сиз бизден Алла разы болсун. Каналыбызга лайктан коебуз, бармакчадан басабыз. Телефонуңуздун оң жагында турган бармакчаны басып коюңуз туугандар. Жана комментарийге албетте мен өзгөргүм келет деп коюңуз. Биздин YouTube каналыбыз бактылуу болгон келет. Мындан ары ушундай кылып өзгөртүп, ушул каналга адамдарды чакыра кетиңиздер, котелик чагыңыздар, комментарийге мен өзгөргүм келет деп жазыңыздар. Тааныштыруу кызматын да алып барып атабыз туугандар. Бизге урматтуу айымдар, силер көбүрөөк кайрылыңыздар. Буга чейинки кайрылгандар көбүнчөсү эркек адамдар болду. Эми ошолорго түгөй керек. Балким сиздер ошолордун түгөйүнөн болуп чыга келесиздер, балким Алла буйруса. Биз дагы ошого себепчи болуп калганга, көпүрө болуп калганга куштарбыз, ошого кызыктарбыз туугандар. Биздин каналыбызды унутуп калсаңыздар, Максат Бейшеев деп деле жазсаңыздар чыгабыз. Же болбосо Имандуу Жары Жүдө десеңиздер чыгабыз. Эл муктаждыгы деп деле жазсаңыздар, балким чыгабыз. Ушундай жол менен, онлайн жол менен тааныштыруу кызматын алып барып атабыз.
Анан урматтуу мырзалар, сиздерде намаз болуш керек, бешмал намаз. Табатыңыздар болуш керек. Ушунда сиздерге биринчи табылат деген ойдобуз да, туугандар. Анан бизге бир айым кайрылуу кылган, ушу телефондон да сүйлөшүп атабыз. Өзү бир 90-жылкыда ал кичине ден соолугуна байланыштуу мага дем сала жүргөн, намазда жүргөн, динден түшүнүгү бар, дем сала алган дейт да. Ушундай адам керек дейт. Жанымда мен адам никесин кыйсын дейт. Менде да үйүмдө жашасын дейт да. Ал өзү оштон болот экен. Кичине ремонт да кылып атыптыр. Коркпой эле коюңуздар, айтор. Ошол адамга мындай дем сала алган таксырлар бар болсо, анда ушул биздин номерибизге кайрылыңыз. 0708 04 05 00. Тааныштыруу кызматы сиздер менен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.